Кутмандуу кечиңиздер менен коомдук биринчи каналдын түз эфиринде акысыз адвокат программасы жана мен Мунара Матиева. Саламатсыздарбы? Эгер сиз адвокаттын кызматына муктаж болуп, бирок аны жалдоого чамаңыз чак келбей жатса, демек биздин берүү сиз үчүн. Байланышка чыгып, адвокат менен акысыз, камсыз болуңуз. Студияда отурган комиссия мүчөлөрү менен тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкулов. Ошондой эле мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун директору Акжол Калбеков. Жана коомдук телерадио берүү корпорациясынын юристи Максат Төлөнов. Көрсөтүүнүн соңунда дал ушул комиссия мүчөлөрү тарабынан бүгүн бизге байланышка чыккан телегөрүүчүлөрүбүздүн арасынан 2 же 3 жараныбыз тандалып алынып, адвокат менен акысыз, камсыз болушат. Бүгүнкү суроолорго адвокат Акылбек Жамалбек уулу жооп берет. Ал эми азыр болсо бизден буга чейинки берүүлөрүбүздө тандалып алынган 2 телегөрүүчүнүн иши жөнүндө кыскача маалымат. Акысыз адвокат программасына кайрылган Алтынайдын маселеси чечилди. Акысыз адвокат программасына чоң рахмат. Бир жылдан бери чече албай жүргөн маселемди чечип, бир жумада эле чечип беришти. Кыргыз Республикасынын адвокатурасына да чоң рахмат. Алтынай өткөн жылдын ноябрь айында патрулдук милиция башкы башкармалыгындагы бош орунга жумушка кирүү үчүн сынакка катышууга документтерин тапшырган. Бирок анын документтери комиссиянын колуна жеткен эмес. Алтынайдын сынакка катышуу укугу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кадрлар бөлүмүнүн адиси тарабынан жокко чыгарылган. Анын себеби катары Алтынайдын агасынын 2011 жылы Кылмыш жаза кодексинин 246 беренесинин 4 бөлүгү менен тактап айтканда банги каражаты боюнча соттолгондугу айтылган. Албетте, бул оор кылмыш болуп эсептелет. Бирок мыйзам боюнча өзгөчө оор кылмыш жасагандардын гана жакындары аталган сынакка катыша албайт. Ал эми Алтынайдын сынакка катышууга толук укугу бар болчу. Биз тараптан тийиштелүү арыз менен кайрылганбыз, тийиштелүү суроолор менен Ички иштер министрлигинин атына. Ал жактан биздин арызыбыз жол кыймылынын коопсуздук камсыздоо башкы башкармалыгына жөнөтүлүп, ал тараптан бизге жооп келип жатат. Жоонда көрсөтүшүптүр, бул жакта Алтынай конкурска кийинки конкурстарга катышканга болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан мындан ары жарандарыбыздын укугу тебеленбейт деген ишеничтебиз. Ал эми жабырлануучу Майрамкүл Жумабаеванын иши боюнча күнөөкөр камакка алынды. Богубаев Шамил Баршымбековичти камакка алып, азыркы убакта Бишкек шаарынын СИЗО номер 1 абакта отурат. Кылмышка шектүү 2015 жылдан бери жоопко тартылбай келген. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин бул иш каралбай келгендигин себебин айтып берсем, дело менен таанышканда 2015 жыл 23 ноябрда жабырлануучу Жумабаева, ошондой эле дагы башка 2 жаран арыз менен кайрылган Октябрь райондук ички иштер тергөө бөлүмүндө. Алар тергөөнү жүргүзүп, эмнеге себепсиз отказной материал чыгарып салгандагы бул иш чисто гражданский порядка карагыла деп. Тилекке каршы мындай жагдайлар көп кездешерин биздин программага кайрылган жарандар тынымсыз айтып келишет. 2015 жылдын 23 ноябрында Шамил Майрамкүл Жумабаеванын 12.500 сомун жана 40.000 сомго тете кийим кечесин, ошондой эле анын үйүндө убактылуу жашаган 2 жарандын буюмдарын өрттөп, аларга 100.000 сомдун тегерегинде зыян алып келген. Богубаев Шамил Барчымбековичке Кылмыш жаза кодексинин 174 беренесинин 2 бөлүм 1 пунктунда көрсөтүлгөн кылмыш курамына билдери тактап айтканда башканын мүлкүн олуттуу зыян келтирүү менен аны атайлап жок кылганга же зыянга учуратканда ошол эле жоосундуктар өрттөө аркылуу болгон айыпты угузулган. Кайрадан жандандырылган бул иш боюнча мындан ары соттук процесстер уланат. Иштин жүрүшү мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбору тарабынан көзөмөлгө алынат.
Өзүңүздөргө болгондой сюжеттеги биринчи каарманыбыз Алтынайдын укугу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкери тарабынан бузулган. Ал эми Майрамкүл Жумабаеванын иши Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан негизсиз токтотулган. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө иш кайрадан жандандырылып жүрүп жатат. Өкүнүчтүүсү өзүнүн мыйзамдуу укугуна ээ боло албай акыйкат издеп тызылдаган жарандарыбыздын көп экендиги. Сиздин дагы чечилбеген көйгөйүңүз болсо, анда бизге байланышка чыгып, адвокат менен акысыз, камсыз болуп, өзүңүздүн ишиңизди аягына чыгарсаңыз болот. Урматтуу теле көрүүчү, биз түз ободобуз. Түз байланыштагы телефондорубуз иштеп жатат. Айта кетейин. 0312 39 25 33 39 23 24 жана 0505 80 20 60 WhatsApp номерибизге жазып дагы суроо узатып жооп алсаңыздар болот. WhatsApp номерге келген билдирүүлөр дагы сөзсүз бизден студияда отурган комиссия мүчөлөрүнүн колуна жетет. Биз КТРКнын негизги каналынан тышкары анын YouTube'дагы КТРК баракчасы, КТРК каналы жана Facebook'тагы собачка КТРК KG баракчалары аркылуу дагы түз эфирге чыгуудабыз. Бизге байланышка чыгып калган теле көрүүчүбүз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламат. Сиз түз байланыштасыз? Мен Ташкенттен. Сурооңузду айтсаңыз, биз сизди угуп атабыз. Көктөбүр шаарынан байланышып атам. Мен батир сатып алган болчумун уулума. Анан мурунку кожоюндар мага доверенность берген. Жубайы согласие берген. Ошол уулума оформление кылганы госрегистрге барсам, ошол жерде госрегистр мага башка бир справкаларды алып келгенин издейт. На момент приватизации кто был прописан. Суроо түшүнүктүү болду. Сурооңузга рахмат. Бул учурда сиз унаа сатып алсаңыз, ошол учурда кандайдыр бир себептер менен өзүңүздүн атыңызга өткөргөнгө жетишпей калсаңыз, колуңуздагы ишеним каттын мөөнөтү бүтө элек болсо, сиз өзүңүздүн жакындарыңызга үчүнчү тарапка мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүп алсаңыз болот. Эгер ал жактан кандайдыр бир кошумча өзүңүз белгилеп айткандай документтер сураса, аракет кылып, документтериңизди толуктап, мыйзам чегинде өзүңүздүн жакындарыңызга өткөрүп алганга мүмкүн. Биздин WhatsApp номерибизге келген суроо, эжем каза болуп калган дейт, анын балдары болгон эмес, бирок бир адам менен жашайт эле дейт. Эжемдин үйү өзүнө таандык болчу, анын өзүнүн үйүнө катталган, өзүнүн атына катталган дейт. Анан бирок азыр деле тигил киши анын үйүндө жашап жатат дейт. Анан мен кайрылсам 6 ай болгончо эч нерсе кыла албайт экенмин дейт. Кандай кылып чечсем болот ушул маселени? Тигил киши алып албайбы деген коркунуч болуп атыптыр. Сурооңузга рахмат. Бул учурда өзүңүз белгилегендей 6 айдын ичинде сиз жакын тууган болсоңуз, мисалы бир тууган болсоңуз, ата энеси биринчи кезектеги мурастыкор катары өзүңүз жашаган райондук мамлекеттик нотариуска кайрылып, ошол жерден арызыңыз менен кайрылып, ошол жерден тиешелүү документтериңизди чогултуп, мураскерликке кирип, ошол жерден анан мыйзамдуу түрдө ал үйгө укук ээси болуп, анан кийин экинчи этап сотко арыз менен кайрылып, ал мурунку өзүңүз айткандай жолдошун үйдөн чыгарып салуу процесси каралат. Биринчиден белгилеп өткөндөй, ошо биринчи мамлекеттик нотариуска кайрылганыңыз туура болот. Түшүнүктүү, теле көрүүчүбүз бар байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен конокторго суроо берейин дедим. Аттарын унутуп калдым. Бериңиз. Мен жанагы пирамида боюнча элдердин баары алданып атпайбы? Ошолорго мен да илинип калгам да. Элнура деген посуда боюнча алданып калдым, көп эле акча.
ошолорго жардам бере аласыздарбы? Мен Первомайский районго арыз жазгам. Бирок чота 2 айдан бери мага эч ким эчтеке жооп бербей атат. Канча сом алдаттыңыз? Мен өзүм деле бир топ эле акча, мен артыман дагы ошо алданып бир туугандарымды, кыздарымды, күйөө балдарымды киргизип алгам. Итогасы бир топ эле сумма болуп калат. Сурооңуз түшүнүктүү, чоң рахмат. Сурооңузга рахмат. Сиз айтып өткөн кылмыш ишин алкагында бизге да маалым, бул өтө азыркы колуңузда ачыкка чыккан кылмыштардын бири. Бул 1-Май райондук ички иштер бөлүмүндө бул иш боюнча абдан көп тилекке каршы жабырлануучулар бар. Сиз кайсы бири болсоңуз, сиз өзүңүздүн укугуңуз ошого сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүп жаткан тергөөчүгө барып, ишиңиздин чоо жайын кайсы этапта, кайсы тергөө амалдары жүрүп жатканы боюнча кабардар болууга укугуңуз бар. Биринчи тергөөчүгө кайрылышыңыз керек. Тергөөчүдөн кандайдыр бир канааттандырарлык маалымат ала албасаңыз, ошол эле райондук 1-Май райондук прокуратурасына кайрылып, ал жерден дагы кат жүзүндө сиз кенен маалымат сурасаңыз болот. Бизге түз байланышка чыкканда телевизордон алысыраак отуруп, анын үнүн азайтып, анан бизге бийигирээк, катуураак, анан кыскараак таакы суроо бергенге аракет кылсаңыздар, кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы, эке. Мен адвокат балдарга суроо берейин дедим элем. Саламатсызбы. Бериңиз. Эке, мен өзүмдүн Нарын шаарынан бир балам бар эле. Нарын шаарында. Угуп атабыз. Анан ушул колуктуусу менен ажырашкан 3 жыл болду. 3 жыл болду. Анан балдары болсо тиги колуктуз алып кеткен. Анан табын салып бергенбиз. Эки куда биригип туруп. Эки куда биригип. Анан кийин эле кайра эле балдарымы акча деп эле ушунчалык бала үчүн берет экенсиң акчаны. Ким акча деп атат? Кайсы бирге кайрылам алдыңа этей. Кандай кылабыз? Суроо түшүнүктүүбү сизге? Түшүнүксүз. Эмнеси түшүнүксүз болуп атат, сурасаңыз? Сизден ким акча талап кылып жатат? Эже, сизден ким акча талап кылып атат ушул тапта? Келин. Эки балага алып кеткен болчу. Демек, алимент талап кылып атат? Жок, алимент албайм дейт да. Мен алимент албайм. Колукту ала берсин дейт. Анан жок, кайра эле келе акча балдарга кийип эле атабыз, берип эле атабыз. Демек, кайсы кайрылып кандай кылабыз билбейм. Демек, ошол балдарды бакканга каралашсын деп акча сурап аткан кербез экен да. Ооба, берип эле атабыз. Түшүнүктүү, сиздин сурооңуз. Чоң рахмат. Сурооңузга рахмат. Эгер мындан 3 жыл мурда балаңыз менен жубайы ажырашкан болсо, мурунку жубайы алимент төлөтүү боюнча кандайдыр сотко кайрылбаса, мындай балаңыздын адамгерчилигине таянып мындай акча сураганы бул туура. Балаңыз ошол шартты түшүнүп, өзүнүн балдарына жардам берген туура. Жана бул мыйзамда да көрсөтүлгөн, анын милдети түзөнтүз. Ошондуктан жубайынын суранычы боюнча жардам бергени туура болот. Мен дайыма айтып келем, биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө дагы кайталагым келип атат. Урматтуу телегөрүүчү, эгер сиз баланы жарык дүйнөгө алып келсеңиз, өзүңүздүн каныңыздан жаралган баланы бакканга милдеттүүсүз, анын өмүрү, коопсуздугу, ден соолугу үчүн башыңыз менен жооптуу экениңизди унутпасаңыз, эч болбосо ажырашып кетсеңиз, алимент төлөгөндөн баш тартпаңыздар демекчи мен. Кийинки телегөрүүчүнү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсыздар. Мен сиздерге бир сурооңуз бар эле. Биз жана Кыргызстанда Сомо KG деген ачылган. Элдерге процентке акча берип. Алардан акча алганбыз, кайра төлөгөнгө биз азыр эч кандай эмебиз жок да, кандай аларды жаап коюптур да.
төлем платеж алынып калыптыр, азыр жок экен. Түшүндүңүзбү? Бир аз түшүнүксүз болуп калды. Тактап айтсаңыз, кайсы жылы кимден канча суммада акча алдыңыз эле? Биз Кыргызстанда Сома кийинчи деп акча берилген бир компания ачкан, акча берген. Ошодон биз 1 ай мурун, 2 ай мурун акча алганбыз 13 000 сом. Айына 3500 сом төлөп туруш керек эле. Анан алар компанияны жаап коюптур, азыр төлөй албай калдык. Күндө SMS келет, төлөгүлө деп. Кантип төлөйбүз, кандай кылабыз, ошону биле элек. Чоң рахмат. Сурооңузга рахмат. Эгер сиз 13 000 сом акча каражатын карызга алсаңыз, сиздин ортоңуздарда сөзсүз түрдө келишими бар. Ошол келишимде көрсөтүлгөн убакыттарды караңыз. Келишимде убакыттардан сиз кайсы бир мөөнөттө жетишпей жатсаңыз, ал боюнча кат жүзүндө ошол мекемеге кайрылып, сиздин төлөй албай жаткан себептериңизди билдирсеңиз, кандайдыр бир жеңилдиктер каралган. Түшүнүктүү, бизге адаттагыдай эле байланышка чыккан теле көрүүчүлөрүбүз абдан көп. Кийинки теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге байланышка чыгып атканда телевизорыңыздын үнүн азайтып, андан алысыраак отуруп, анан кийин өзүңүз катуураак сүйлөгөнгө аракет кылсаңыздар. Болуптур кызым. Сиз айткандай кылам. Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду айта бериңиз. Кызым менен күйөө бала ажырашкан эле. Кызым менен күйөө бала бир балалуу болгондон кийин ажырашып кетти эле. Өкөтөң Россияга кеткен, бала бизде калган. Эми кыздын шарты келип, бала бизде кыздын шарты келип, Россияга алдыртып алайын десе, күйөө бала даверность бербей атат. Ушуга кандай жооп берип коесуздар? Сурооңуз түшүнүктүү, чоң рахмат. Рахмат сурооңузга. Бул учурда сиз кызыңыз Россия Федерациясында болуп, жана сиздерде калып кеткен баласын алып кетүү боюнча мурунку жубайы кандайдыр бир өзүнүн уруксат кагазын, ишеним катын бербей жатса, сиз ал боюнча сотко кайрылып, сот аркылуу жүйөлөрдү келтирип, сот аркылуу уруксат алсаңыз болот. Жана кызыңыз сөзсүз түрдө бул учурда Россия Федерациясы Кыргызстанга келип, Кыргызстандан жашоо шартынын боюнча тиешелүү документтерин чогултуп, ошол баланын жашаган жери боюнча сотко кайрылып, сот аркылуу уруксат алсаңыздар болот. Түшүнүктүү, кийинки теле көрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калды. Кийинки теле көрүүчүбүз байланышка чыгып калды. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Алло. Биз сизди угуп атабыз, сиз түз байланыштасыз. Сурооңузду айтсаңыз болот. Менин суроом, менин балам ажырашып кеткен бир 5 жыл мурун. Баласына алиментти төлөйт постоянно. Анан кийин экинчи никеден бир баласы бар. Ошол бир баласы, экинчи баласы болду да, ошондо алименттин проценти азаябы? Экинчи балага да бөлүнөбү зарплатынан, немесин алиментине? Сурооңуз түшүнүктүү, чоң рахмат. Жооп берип койсоңуз. Рахмат. Бул учурда мен түшүнүшүм боюнча сиздин балаңыздын биринчи жубайынан бир бала, экинчи жубайынан бир бала болсо, бул жерде сотко атайын кайрылсаңыз, эсепти төмөндөтүү боюнча ал жерде сот сөзсүз түрдө экинчи баласы бар экенин эске алат. Ошондо мыйзамда 2 баласы болсо, бир айдагы айлык кирешесинин 3төн 1 бөлүгү каралган. Ошол боюнча бир кыйла сумма төмөндөйт. Бирок ошол учурда балаңыздын дагы ошол жерде кайсы жерде иштеп жаткандыгы, бардык иш документтерин толуктап, ошол жүйөлүү сотко өтүнүч келтириш керек.
Бизден WhatsApp номерибизге келген суроого көңүл бөлсөк, саламатсыздарбы? Укук коргоо органдарына 2017 жылдан бери менин үстүмдөн жалган арыздарды жазып келишет. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тактамада арызда жазылган маалыматтар жалган экени тастыкталат. Бирок кайра эле ошол маселе боюнча жазып келишет дейт. Жазган адамдарды, жалган арыз жазган адамдарды кантип чара колдонуп жазаласак болот дейт. Бизден WhatsApp номерибизге кайрылган жараныбыз. Сурооңузга рахмат. Бул учурда сиздин үстүңүздөн кандайдыр бир факт менен же шылтоолор менен жалган көрсөтмө берсе, ал адамдар жоопкерчиликке тартылары мыйзамда каралган. Бирок ошол эле учурда мыйзамда дайын учур бар. Качан гана жоопко тартылат, эгер ал жалган көрсөтмөлөр негизинде сизге соттун өкүмү чыкса, кандайдыр бир жаза берилсе, кийин ошол жазанын негизинде гана сизге мыйзамсыз жаза берилгендиги боюнча тиги жалган арыз жазган адамдар жоопко тартылат. Сиз дагы тергөө амалдарына барып, окуянын чоо жайын, бүт болгон фактыларды айтып, тергөө амалдарына катышканыңыз туура болот. Түшүнүктүү, телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угутабыз. Саламатсыздарбы? Мен суроом рас боюнча эле. Атам өтүп кеткен 10 жыл болгон эле. Ошко барып, адвокатка кайрылдым. Бирок мен арыз жазып, ошол жерден адвокаттарга чалышканда бизди да кабыл албай койду да. Мындай маселени биз эмне кылбайбыз депчи. Бош эмес деп. Кечире, сиз сотко эмне сураныш менен арыз менен кайрылдыңыз? Мына сотко берейин дедим да, мурун инвалид балам бар болчу, квартирада жашайт. Ошо балам ооруп, өзүм ооруп жүрүп, мен өткөндөн кийин сотко кайрылган эмесмин. Сиз сотко кайрылганда сурооңуз түшүнүксүз болуп калды. Кечире, сиз сотко кайрылуу себебиңиз эмне болду? Сотко кайрылуу себебим ошо мурас маселеси боюнча сотко али кайрыла элегем. Акысыз адвокат деген жерге, инвестиция деген жерге ошко бардым. Барганда арыз жаздырды, адвокат бөлүп беребиз деп. Бирок адвокаттар бизди дагы кабыл албай койду. Колубуз бош эмес деди, бирisi ооруп атам деди. Ошентип сотко берген элекмин. Бирок адвокат керек эле. Мен атам өткөн 10 жыл болуп калды. Инвалид балам квартирада жашайм. Сиз бизге телефон номериңизди калтырып коесузбу? Телефон номериңизди айтсаңыз? 0700 менен 1274. 12. Бизге байланышка чыгып үзүлүп калган азыркы телегөрүүчүбүз бизден WhatsApp номерибизге сөзсүз өзүңүздүн аты жөнүңүздү толук жазып, көйгөйүңүздү айтып кайрылсаңыз, мен ойлойм Акжол Сабырович жардам беребиз, буга жардам бере аласыздар. Бизге сөзсүз байланышыңыз. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз, биз сизди угутабыз. Мен сіздерге айтайын деген, мен 4 кызым бар. Мен 4 кыз. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта күтүп атат. Саламатсызбы? Аял акча алып, канты-манты иске качып кетти да. Сиз студияга кошулдуңуз, сурооңузду кайра башынан айтып койсоңуз, эже. Менин суроом тиги кантта бир аял менден карыз акча алып турчу. Аягында улам алып атып, анан кийин канты-манты иске качып кетиптир. Анын өзүнүн жеринин документтери, анан распискалар бар, 5% алган акчаны. Ана ошону мен азыр кандай кылып алам билбейм. Эме сиңдиси кабарласам, сиңдиси болсо неме кылып атат да, операция болду. Анан мынтетигинде кызы деген. Эже, сиз ошол акча аялычы, эме эжеси, мамасы. Сиз ошол акчаны нотариус аркылуу ишеним каты кагаз аркылуу тил кат менен бергенсиз, берген ошо канттагы. Тил кат менен эле бергенсиз демек, Тил кат менен эле берген. Постоянно эле мында улам алып берип жүрчү. Анан өзү да банкка карыз экен, азыр 2 банкка чоң миллиондогон акчалар карыз экен. Дагы көп эле акчаларды алып кеткен окшойт, кимге кайрылам билбейм.
Мен кичинекей 2 балам бар, өзüm de pensioner kişimin kişine kazga suragandan işenip berip koyup o'sha aябай işenimге kirip анан ушинтип кетип калды. Азыр ханты-манты Сурооңуз түшүнүктүү, чоң рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү, жооп берип койсоңуз. Сурооңузга рахмат. Сиздин учурда кандайдыр бир алдамчылык фактысынын, кылмыштын курамы жок. Себеби сиз ал акчаны процент менен, үстөк пайыз менен карызга берипсиз. Ал боюнча сизге жазып берген тил каты бар экен. Ошол тил каты боюнча анын жашаган дарегине сиз сотко чейинки өндүрүш тартиби каралган. Ал боюнча сиз кат жолдоңуз. Катка ал өз ыктыяры менен кандайдыр бир убакыт бериңиз. Ошол убакыттын ичинде сизге акчаны төлөп берүү милдетин коюңуз. Эгер ал боюнча дагы кандайдыр бир жооп жок болсо, сиз түздөн-түз тил каттын негизинде сотко карызды өндүрүү боюнча кайрылып, сот аркылуу чече турган маселе. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Рахмат. Саламатсызбы? Мен суроом бар эле. Тоң районунан Аттыкурова Назгүл. Жакында эле иним каза болгон. Ошол инимдин жанагы өкмөттөн бөлүнүп берчү акчасы болот го, ошону үлүш жериңер жок деп документ толтурганга уруксат бербей коюшту да. Ошо өлгөн балдарга деле негизи өлгөн кишиге ошентип чыгат го, ошондойдон отказ болуп атышат. Эмне үчүн? Үлүш жери жок болсо эле эмне ошондой акча чыкпаш керекпи? Суроону түшүнүңүзбү? Суроо түшүнүктүү. Чоң рахмат сурооңузга. Жооп берип койсоңуз. Сиздин учурда сиз биринчиден каза болгондугу тууралуу күбөлүктү алып, бүт иш боюнча тиешелүү документтериңиз чогулуп, атайын мекеме кайрылыңыз, өзүңүз. Ал жактан атайын сиз айткандай баш тартуу келсе, ошо баш тартууну сиз арыз менен кайрылып, кат жүзүндө алыңыз. Кат жүзүндө алып, ал баш тартууну сиз сотко кайрылып, жокко чыгаруу мыйзамсыз экендигин сот алдында коюп, кайрылсаңыз укуктуусуз. Түшүнүктүү. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Мен Оштон чалып аттым эле. Атым Замир. Менин келинчегим банктан кредит алыптыр 250 миң. Анан үйдү залогко коюптур. Ал кредитти алып, башка бирөөгө берген экен, бир тааныбагандай өзүнүн таанышына берген экен. Ал таанышы жок. Кайненем поручитель болгон. Ал келинчегим да, кайненем да өтүп кетти. Эми мен кредитти төлөдүп атат. Мен Москвада жүрсөм, ушул окуя болуптур да. Келинчегиңиз менен чогуу жашачу элеңиз, ал каза болгучакты. Ооба. Түшүнүктүүбү сизге? Суроо. Тактай кетсеңиз, банктан кредитти келинчеге алып атат. Үй кимдин үйү? Үй менин үйүм да. Сиздин үйүңүз, Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Сурооңузга Чоң рахмат сурооңузга. Бул учурда тактай кетчү маселе, сиз жубайыңыздын ортодо нике күбөлүгү барбы же жокпу? Бул бир. Экинчиден, келинчегиңиз банктан кредит алуу учурунда сиз Кыргызстанда болгонсузбу же Россия Федерациясында болгонсузбу? Эгер Кыргызстанда болсоңуз, мыйзам түрүндө кредит алса, жана ал кредитти жубайыңыз алданып, үчүнчү тарапка акчасын алдырып ийсе, ал үчүнчү тараптын үстүнөн алдамчылык фактысы боюнча ошол акчаны берген аймакта ички иштер бөлүмүнүн арызы менен кайрылышы керек. Ал эми банктын алдындагы төлөнбөй калган кредит боюнча банкка ошол окуя кылмыш болгону боюнча кат жүзүндө жолдоп, окуянын чоо жайын түшүндүрүп, кандайдыр бир жеңилдиктерди алууга болот. Бизден байланышка чыгып аткан телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп, WhatsApp аркылуу суроо узатып аткан телекөрүүчүлөрүбүз андан көп болуп саналат, бирок көпчүлүгү кыжалат болуп атат. Сиздер билип деле калдыңыздар болуш керек. WhatsApp аркылуу жазсаңыздар деле, эфирден сиздердин сурооңуздар окулбаса деле, алар сөзсүз комиссиянын колуна түшөт, алар аркылуу талданат. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен Совет районунан чыгып атам, Карагулжадан. 5 балам бар. Анан пособия уже 1 жылдан бери ала албай жатам да. Пособия алайлык десек эле үйдүн домовойун сурайт, анан военкоматтан военный билет сурап, эметишип эле кыйнап атышат да. Урда ондой жок эле, жөн эле оңойраак эле да, азыр башка кыйын кылып койду да эмелетип.
Ошол жөлөк пул ала турган үй бүлөлөрдүн катарына киресизби сиз негизи? Ооба. Мен өзүм үйүм жок да, атам үйүндө жашайм да. Түшүнүктүү. Суроону түшүндүңүзбү? Суроо түшүнүктүү. Чоң рахмат. Рахмат. Бул учурда сиз көп балалуу үй бүлө катарында ошол жашаган аймагыңызда райондук соцфондко кайрылып, тиешелүү иш документтериңизди чогултуп, ошол жерге арызыңызды жолдоп, жөлөк пул алуу боюнча кайрылууга укугуңуз бар. Эгер ал жактан кандайдыр бир баш тартуу болсо, сиз тараптан кандайдыр бир документтер жетишсиз болушу мүмкүн. Ал документтерди тактап, толуктап дагы бир ирет кайрылып көрүңүз. Эгер ал жактан дагы кандайдыр бир баш тартуу болсо, ал боюнча сиз сотко кайрадан кайрылууга укугуңуз бар. Кийинки теле көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, балам. Мен кызым 10-жылы исполнительный вещь чыгарып берген 3 балага. Ошол 3 балага бир тиен алимент ала элекпиз. Бала нокатта жашайт деди, нокатка бардык, каясууга бардык, барбаган жерин сага жок. Акырында департаментке берип бардык, Светловский районго барып арызданды. Эч результат болбоду. Оштун департаментине кирдик. Апелляцияга учурадык. Касымов дегенге. Касымов Ермекбаев деген аткаруучуга 1,12 миң карыз 3 жылдан бери төлөбөгөн деп эми чыгарып берди. Ошол боюнча дагы результат жок. Чоң рахмат. Кешебаева Айсалкын. Чоң рахмат Айсалкын эже. Жооп берип койсоң. Түшүнүктүү, сурооңузга рахмат. Бул учурда мен түшүнүгүм боюнча сиздин кызыңыздын мурунку жубайы сиздин неберең 3 небереңизге алимент төлөбөй атканы боюнча сиз сот аткаруучуга кайрылыңыз. Бүгүнкү күндө кызыңыздын мурунку жубайынын бүгүнкү күндө кызыңыздын алдында канча карызы бар экенин биринчиден тактаңыз. Тактагандан кийин сот аткаруучуга арыз жүзүндө кайрылыңыз. Кызыңыздын жубайына карата кандай чараларды көргөн? Эгер чараларды көрбөсө, сот аткаруучунун үстүнө сотко кыймыл аракети боюнча кайрылсаңыз болот. Эгер сот аткаруучу өзүнүн жумушун мыйзам чегинде так аткарса, анда сот аткаруучуга жана райондук прокуратурага арыз менен кайрылыңыз. Кызыңыздын жубайын Жоруктар кодекси, кылмыш жаза кодексинин негизинде ата энелик укуктан ата энелик милдеттерин аткарбай жаткандыгы боюнча, соттун чечимин аткарбай жаткандыгы боюнча иш козгоп, жоопко тартуу маселесин коюңуз. Түшүнүктүү. Кийинки теле көрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду айтыңыз эже. Мен суроом, менин кызымдын 5 баласы бар, бирок шумалга чейин пособие ала албай жатат да. Себеби дегенде күйөөсү айпатта иштейт. Ошондуктан өтө кыйынчылык менен азыркы кезде кызым балдарын мен үйгө таштап, азыр Россияда иштеп келет. Кредит бар эле, кредит төлөй албай өтө кыйынчылыкта да азыр. Кандай кылсак болот? Мен өзүм пенсионермин. Кечиресиз, сурооңузду тактай кетсеңиз. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Түшүнүгүм боюнча кызы Россия Федерациясында эмгек иш сапарына жүргөнүгө байланыштуу бул жакта небересин карап, жана мурунку жубайы алимент төлөбөй жатса керек. Ал боюнча сиз кызыңыз Россия Федерациясынан Кыргызстанга келип, тиешелүү иш документтерин чогултуп, алиментти өндүрүү боюнча сотко кайрылышы керек. Соттун чечиминин негизинде сот аткаруучуларга кайрылып, сот аткаруучулар анан тиешелүү иш чара көрүп, ошо тиешелүү алиментти өндүрүп берүүгө сизге сөзсүз түрдө жардам берет. Түшүнүктүү. Биздин WhatsApp номерибизге келген суроолордун бири экен. Менин карындашым 2014-жылы Россияда төрөгөн дейт, бирок туулгандыгы тууралуу күбөлүктү кантип алсак болот, ушул убакка чейин ала албай жүрөбүз. Анын төрөгөндүгү тууралуу справкасы дагы жок дейт. Бул учурда кандай кылыш керек? Бул учурда 0026 менен аяктаган абоненти жазып атат. Бул учурда баланын апасы Россия Федерациясында мыйзамдуу жүрөбү же мыйзамсыз жүрөбү, ошол маселесин караш керек. Эгер мыйзамдуу жүрсө, төрөгөндүгү тууралуу эч бир жерде кандайдыр бир маалымат жок болсо, акт жок болсо, сотко кайрылып, сот аркылуу ал укуктарын калыбына келтирүүгө болот. Ошол боюнча убакытты кетирбестен тез арада чара көрүшүңүздөр зарыл.
Бизге урматтуу телекөрүүчүлөр жөн гана кеп кеңеш алыш үчүн чалбай, бүтүрө албай жүргөн ишиңиздерди бүтүрүш үчүн адвокат сурап чалыңыздар. Кезектеги телекөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүз саламатсыз. Мен бир тууганым бар эле. 4 жыл болду эле. Анан биякта биякта үйүнө көрүнгөн кишилерди киргизип сатам депти. Мен ошо бир тууганымдан калган 2 бала бар да бирерки. Ошолорго ыйгарып койсокпу дедик эле. Келин табылбай атат. Башка жака кетип калыптыр. Балдар да бизге көрсөтпөй атат. Ушуга жооп берип кала аласызбы? Түшүнүктүү, чоң рахмат. Сурооңузга рахмат. Бул учурда сиздин балаңыз эмгек иш сапары менен башка өлкөдө жүрсө, бирок бул жакта үйүн, бул жакта балдарына өткөрүп берүү маселеси каралса, бул жерде сөзсүз түрдө өзүнүн катышуусу кажет. Сөзсүз түрдө өзү келип, мамлекеттик ошого үй жай жайгашкан жашаган аймактагы мамлекеттик нотариуска кайрылып, ал жерден иш документтерди тууралап, балдарына өткөрүп берүү болот. Сөзсүз түрдө бул боюнча адегенде өзү сөзсүз түрдө келиш керек Кыргызстанга. Жана бул жактан өзүнүн катышуусу менен өтө турган иш. Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калды. Биздин WhatsApp номерибизге келген суроо экен. Мен балдарымды бала бакчага берейин десем, ар бир балама 5000 сом бересиң. Биз диван, матрас жана идиш аяктарды, төшөнчүлөрдү алышыбыз керек деп жатат. Ал мамлекеттик бала бакча. Ошол канчалык деңгээлде мыйзамдуу дейт? Сурооңузга рахмат. Бул жерде сөзсүз түрдө бала бакчанын администрациясын койгон, сиздин алдыңызда койгон талабы мыйзамсыз. Ал боюнча сиз ошол райондук прокуратурага арызыңыз менен кайрылып, ошол факт боюнча чара көрүүнү өтүнсөңүз болот. Жана сөзсүз түрдө кайрылышыңызды мен дагы айтып кетмек, суранып кетет элем. Ооба, эч бир мамлекеттик бала бакча антип баланы бала бакчага киргизүү үчүн акча сурабаш керек. 5000 сом эмес, 5 сом дагы сурабаш керек деп мен кошумчалап кетейин. Кийинки телекөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңузду айтсаңыз. Мен суроом ушу адвокат тууралуу лицензия алуу тууралуу болмокчу. Мен Бишкек шаарынан чалып атам эле, атым Албан. Азыркы лицензия алуудагы жол жоболору, баягы тест тапшыруу, компьютердик тест тапшыруу менен болот эмеспи? Ошол жерде мисалы мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызматтарды мисалы тапшырып атканда баягы суроолордун туура же туура эместиги компьютерге чыгат да. Кайсы суроого туура жооп бердиң, туура эмес жооп бердиң. Анан адвокатураныкын лицензияларда баягы туура эмес деген тесттери эметилбейт экен да, баягы конкурсанттарга билинбейт экен. Демек бул жерде бир коррупциялык бир эмелер болушу мүмкүн да. Ошону бир кандайдыр бир жоболоштуруп, мыйзамдаштырып, баягы эме кылса болобу? Конкурсанттарга кайсы суроолоруна туура эмес жооп берди, туурасы кылды деген баягы өзүнүн эмес бүтүм чыгарыш үчүнчү. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу бизге? Токтубек уулу. Телефон номериңизди дагы калтырып койсоңуз? 0700. Мен жооп берип коеюн, Ооба. 0700 20 угуп атабыз. 41-20. Чоң рахмат. Ушул сурооңузга мен жооп берип коеюн. Биз адвокаттык лицензияны Юстиция министрлигинде өзүнчө комиссия бар. Ал комиссияда 7 киши мүчөлүк кылат. 3-өсү Юстиция министрлигинен, 4-өсү адвокатурадамыз. Анан ал жерде компьютердик тестирование. Кыргыз Республикасынын адвокатурасы адвокаттык ишмердүүлүк мыйзамынын 19-20, 21, 22 беренелеринде ошо лицензияны алуу тартиби, кандай тартипте алынат, кандай тартипте квалификациялык экзамен жүрөт, ошонун баары ушул мыйзамдын азыркы мен белгилеп кеткен беренелерин карасаңыздар так туура жазылган. Анан бул иним тапшырып ошондой бир коррупциялык элементтер бар окшойт дейт. Андай мүмкүн болушу мүмкүн эмес. Себеби дегенде комиссия башка бөлмөдө отурат. Квалификациялык экзаменге кирип лицензия алам деген талапкерлер өзүнчө отуруп, өздөрү компьютер менен толук аларга код берилет.
ошо кодтун негизинде алып ушул экзаменде толук кандуу тапшырат. Эгерде кандайдыр бир күмөн маселелер болсо, бизге комиссия мүчөлөрүнө кайрылып арызыңыз менен ушул кайсы суроолор боюнча эмне күмөн болду ошолорду жазсаңыз, биз ошол сиздин компьютерлик тестирование өткөн тестированиеңизди алып көтөрүп, ошону бүт карап чыгабыз. Бизде комиссияда ушундай тажрыйбада болгон, арыз жазгандардын баарын карап чыкканбыз. Ошол себептен сиздин толук кандуу укугуңуз бар. Мен мына сизге өзүм сөзүм берип кетейин. Эгер кайрылсаңыз, ошол маселе боюнча непосредственно ушул ишти мен өзүм көзөмөлгө алам. Чоң рахмат. Эң сонун биз кезектеги телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Акыркы бүгүнкү байланышка чыгып аткан телегөрүүчүбүз, анткени убактыбыз соңуна чыгып келатат. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сурооңузду айтыңыз. Мен Абдрасулова Мээрим болом. Учурда менин туугандарым бул мал уурулук боюнча Нарын СУ-сунда 2-чи айлык мөөнөтүн өтөп жатышат да. Анан ал экөө кармалган. Экөөдөн бирдей статья менен кармалышып, анан подельниги 1 айлык мөөнөттөн кийин сот тараптан бошотулуп чыкты да, анан жабырлануучулардын бардыгына ошол малдар төлөнүп берилди. Соту 23-ноябрда болгон да. Анан бирөөнү ошол бир эле делодон бөлүп бошотуп жибергени туурабы? Экөө бирдей жазашкан, статьялары бир. Түшүнүктүү болдубу суроосу? Анан токтомунда дагы мындай дептир да, бир айга бошотулуп жибергенин статьясы жеңилдетилип жазылып калган экен да, 1 жылдан 3 жылга чейин жеңил кылмыш деп. Анан берки экинчисиники болсо, 5 жылдан 10 жылга дегенди угуп атабыз. Анан ушунусу кандай болот? Беренесин тактай кетсеңиз болот. Беренесин тактап коесузбу дагы бир жолу? Эмнесин? Беренесин кайсы статья? Беренесин биз ошо 19 статьянын 4-бөлүгүдө угуп атабыз да, ошо оор кылмыштарга киргизип коюптур 5 жылдан 10 жылга деп. Экөөнүн жасаган кылмышы бир, бирокчу делосу бир. Анан 2 айлык мөөнөт менен жабылган, бирок тигил бошолуп чыгып атат бирөөсү, подельнигичи. Анан ошол бошотулуп чыкканы эме болуп атат да, статьясы жеңилдетилип берилиптир деп угуп атабыз. Ошундай шартта кимге кайрылсак болот? Түшүнүктүү. Жооп берип койсоңуз. Сурооңуз түшүнүктүү. Бул учурда сиздин жубайыңыз менен дагы бир таанышы жоопкерчиликке тартылып, жана сиздин жубайыңыз камакта, ал эми досу эркиндикке чыгып кеткени боюнча кандайдыр бир түшүнүксүз маселе болсо, бул жерде сиз беренесин тактап кетсеңиз болмок. Анткени кылмыш жаза кодексинде 19-бериде кандайдыр бир кылмыштар көрсөтүлгөн эмес. Ал баштапкы бөлүм. Бул учурда адам кайсы учурда камактан чыгат жана жоопкерчиликтен бошотулат. Бул учурда сиз өйдө көрсөтүп кеттиңиз, жабырлануучуларга келтирилген чыгым өндүрүлүп берилди деп. Ошого байланыштуу анча оор эмес кылмыштардын катарына кирсе, адам тараптарынын жарашуусу менен кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Ошого байланыштуу камактан чыкса керек. Ал эми сиздин жубайыңыз кайсы бир оор беренелери менен негизсиз айыпталып камакта болсо, ал боюнча сиз райондук прокуратурага арызы менен кайрылыңыз. Себеби тергөөчү тараптан кандайдыр бир мыйзам бузуулар болуп, кылмыштын беренеси туура эмес квалификация болсо, ошол боюнча текшерүү жүргүзүү боюнча ошол текшерүү райондук прокуратурага кайрылып, ишти текшерүү боюнча өтүнүч менен кайрылыңыз. Сөзсүз түрдө ишиңиз текшерилип, сизге мыйзам чегинде толук маалымат берилет прокуратура тарабынан. Чоң рахмат. Бүгүнкү берүүбүздүн соңунда тандалып алынуучу телегөрүүчүлөрүбүздү билүүгө дагы убакыт келип жетти. Урматтуу комиссия мүчөлөрү, даярсыздарбы? Жыйынтык чыгарып жетиштиңиздерби? Анда сөз сиздерде. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн мына аябай жакшы суроолор келип түштүр. Аябай жыйынтыктуу суроолор келип атат. Мындай тажрыйбада азыр мына телепередачадан бүгүн 20га чейинки суроону жетишип, бүгүн караганга жетиштик да. Бул жыйынтыктуу күн болду десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күн өзгөчө. Жана бул WhatsApp суроолор боюнча 100дөн ашык суроо келип түштүр. 100дөн ашык суроонун баарын карап, ошого жетишип, комиссия мүчөлөрү мына жетишип аракет кылды. Анан эми тилекке каршы 2 гана суроо тандашыбыз керек экен. Мынакей биздин теле берүүчүлөрдүн
суроолордун негизинде биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кепилдик берген юридикалык жардамынын 8-беренесинин негизинде топ келген жараныбызды бул Ош шаарынан чалган эжебиз баласы инвалид экен, мурас маселеси боюнча суроо берди. Ошо мурас маселеси боюнча 071274 баштапкы номери, акыркы номерин мунара жазып калдык, жетишип ошол 071274 баштапкы номерлери. Бизге сөзсүз байланышып коюңуз, номериңизди толук жазганга жетишпей калдык. Ошо эжекебиз баласы инвалид экен. Жана WhatsApp суроолор боюнча акыркы номери 712. Мындайча айтканда, ал бул жерде баласы, бул кишинин баласын 15 жылга райондук сот соттоп койгон экен. Ал эми азыр апелляциялык түрдө жазып, 11-ноябрда шаардык сот болот дейт. Ошо сотко чейинки доогерлер дагы баары тосмо арызын берип жатат. Ушу боюнча бизге жардам берсеңер деп кайрылуу келген экен. Ушул суроону комиссия мүчөлөрү тандап алды. 700 акыркы номер 712 бизде. Анан бардыгыңыздарга ошо чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай жакшы активдүү катышып, жакшы суроолорду берип, бизде ушу өзүбүз дагы мүмкүн болушунча толук кандуу баарын жазуу түрүндө ар бир суроого, WhatsApp суроого жооп бергенге аракет кылабыз да. Түшүнүктүү. Бизге Оштон байланышка чыккан эже, сиз сөзсүз WhatsApp номерибизге жазып койсоңуз, бүгүнкү берүүбүздө тандалып алгандыгыңызды тастыктап, ошондо биз байланышып, адвокат менен сиз акысыз камсыз боло аласыз. Акжол Сабырович, Максат мырза, сиздерге эркин микрофон. Оюңуздарды кыскача жыйынтыкта айтып кетсеңиздер. Чоң рахмат. Эми кезектегидей бүгүнкү теле берүүбүз дагы өтө суроолорго көп болду. Азыркы эки суроонун арасында дагы бир суроону мен өзүнчө тандап алып, ошол боюнча дагы адвокат менен камсыздык кылып берели, ушу мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасы аркылуу деген бир жыйынтыкка келдик. Бул Ак Суу районунан биздин сиңдибиз, менин сиңдим турмушка чыгып, бир кыздуу болуп ажырашып, күйөө бала Сабап, кайненеси Батырбай, бала мурун үйлөнгөн экен, закысы жок экен. Ошого биз деген мүлктү бөлө алабызбы, алиментти кестире алабызбы деген 5 балам бар, квартирада турам, инвалид балам бар деп жазыптыр. Мына ушул карындашыбызга дагы ушул биз адвокат менен жардам берүүгө мындай бир жыйынтыкка келдик. Буюрса ушул карындашыбызга дагы жардам беребиз. Акыркы номери 402 экен, эми ошол байланышка чыгып, ушул карындашыбызга жардам бергенге аракет жасайбыз. Чоң рахмат, Максат мырза. Рахмат. Чынында суроолор аябай орчундуу, аябай көп келип атат. Мен айтарым, бул уже качанкы чыгарылышта уже биздин берүүнүн уже жыйынтыктары чыгып атат. Буга чейинки тандап алган суроолор боюнча берүүнүн башында көрдүңүздөр, уже жыйынтык чыгып атат. Андыктан айтарым, бул теле берүү аябай керектүү жана өз ордун тапты деп айтарым. Анан бүгүнкү суроолор тандап алган ушу орчундуу маселелердин бири, анан мунун дагы бир оң жагынан чечилип, бир жыйынтыкка келет деп ишеничтебиз. Анан ушу адвокатура, Кыргызстандын адвокатурасы, Билим Сардалбекович жана Акжол Сабырович, силерге кызматыңыздар үчүн чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз баарыбызга. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, ишенип коюңуздар. Эгер биздин көрсөтүү аркылуу тандалып алынып, адвокат менен акысыз камсыз болсоңуздар, анда сиздердин ишиңиздерге мыйзам чегинде чекит коюлат. Анткени дал ушул биздин студияда отурган комиссия мүчөлөрү Билим Сардалбекович жана Акжол Сабырович өздөрү көзөмөлгө алат. Ар аптанын жума күндөрү кечки саат 8-ден 5 мүнөт өткөндө акысыз адвокат программасын калтырбай көрүп, бизге түз байланышка чыгып, адвокат менен акысыз камсыз болуп, көптөн бери чечилбеген көйгөйүңүздөрдү чечиңиздер демекчимин. Сиздер менен мен Мунара Матиева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.